Саламатсыңар балдар. Мен биринчи өзүм силер менен тааныштырып кетсем, мен Ноокат районунда балдар чыгармачылык борборунун кол өнөрчүлүк багытындагы жыгач менен иштөө ириминин ирим жетекчиси Надир Арстанбек. Жанымдагы окуучуларым Артыгалы 9 класстын окуучусу, жанымдагысы Жаңылай 5 класстын окуучусу. Биз азыр силер менен биз өзүбүз кыргыздын оймолорун кадимки эле мындай жыгач тактайдын бетине атайындай оймолор, үлгүлөрдүн жардамы менен түшүрүп көрсөтүп беребиз. Азыр эми ошондо мындай оймонун үлгүсүн алып алабыз. Үлгүнү алгандан кийин, жыгачтын бетине оймону коюп туруп, мындай биринчи үлгүн түшүрүп алабыз. Мынтип коюп алабыз да, мындай үлгүнү коюп туруп, анан кийин кадимки эле кальяндын жардамы менен биз оймону мынтип түшүрүп алабыз. Оймону түшүргөндө мына жердеги биздин үлгүбүз жылып кетпеш үчүн орто жеринен кармап алып, анан акырын бир четинен түшүрүп ала беребиз. Биринчи оң жагынан баштайбыз. Оң жагы бүткөндөн кийин колубузду жылдырып алып туруп, эмне кылат экенбиз? Сол жагынан деп эмне кылат экенбиз? Түшүрүп алабыз. Бул жерде түшүрүп, оймону түшүрүп атканда жыгачтын бетине. Бул биз түшүрүп аткан оймонун үлгүсү жылбай туруш керек. Эгерде бул жылып кеткен болсо эмне болот? Биздин оймобуз жакшы түшпөй калат. Анан кийин мунун натыйжасында биздин түшүрө турган оймобуз чыкпай, начар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай биз мындай түшүрүп алдык. Мындай кылып биз түшүрүп алдык. Эми муну биз атайын коюп турабыз да, мындай электр кааргычтын жардамы менен мындай күйгүзүп алабыз. Муну менен бир четинен баштайбыз күйгүзүп. Бул биз оймону электр кааргычтын жардамы менен оймолоп чиймелегенибиздин жакшы жагы бул бир четинен кооз көрүнөт, анан өчпөйт, өңбөйт. Ушул бойдон биз күйгүзүп бүткөндөн кийин муну кийин сыртынан сырдап же лактап кое турган болсок, ушул бойдон калат. Муну күйгүзүп атканда биз электр кааргычты бир аз дем алып алсак да болот. Себеби муну басып күйгүзүп атканда жакшы күйгүзбөй калышы мүмкүн. Бул жерден көбөйтүп азайтабыз. Оймонун оң жагы эмне болду? Даяр болду. Сырткы бетинен даяр болду. Өзү негизи толук даяр болду элек, эми сол жагын баштайбыз, деп сол жагынан электр кааргычтын жардамы менен эмне кылат экенбиз? Күйгүзүп кетебиз. Биз дагы бул электр кааргычтын жардамы менен дагы эмнелерди жасайт элек, оймолоп чиймелеп, да эмнелерди кооздойбуз биз. Мындан башка дагы оймолордон башка кыргыздын улуттук буюмдары кашык, жыгач кашык, дагы боз үй. Боз үйдү кооздойбуз, дагы
Şахmattар, чыны, жыгач кеселер, бешик, жыгач бешик, арча бешик. Дагы эмнелерди? Дагы эмнелерди кылабыз? Болду. Дагы сувенир буюмдарды, кооздуп эмне кылат экенбиз? Жийип жасап алабыз. Алып туруп, биз азыр сыртын бир сыйра эмне кылып алдык? Электр каргыч менен боеп алдык. Эми муну биз кооздошубуз керек. Дагы эле ушул эмеде оң жагынан кетебиз эми, Оң жагынан кеткенде кадимкидей эле эмне кылат экенбиз? Калем менен тарткандай эле, Калем менен сүрөт тарткандай эле эмне кылат экенбиз? Бир четинен боеп кетет экенбиз, Мындай тегиздик кылып, сол жагынан баштасак дагы эле болот, оң жагынан баштасак дагы эле болот. Мындай оң жагынан алып туруп, эмне кылат экенбиз? Электр каргычыбыз менен кадимки эле сүрөт тартканга окшотуп эле эмне кылат экенбиз? Жийип боеп кете берет экенбиз, мындай. Тегиз алсак, биз муну азыр боеп атканыбызда, тегиз алсак эмне болот экен? Биздин оймобуздун ички көрүнүшү жакшы кооз көрүнөт. Эгерде муну биз тегиз алып кетпей турган болсок эмне болот экен? Андан да жакшы чыкпай калат биздин оймобуз, Ошентип эмне болот экен? Мынтип чекесинен кете беребиз, Мындай жакшы күйгүзбөй калганда, муну электр каргычты бир аз дем алтып табыбыз, Бир дем алтып алып туруп, анан дагы кетебиз. Анан бул электр каргычты иштетип атканыбызда эмне кылабыз? Биз муну көп бассак болбой калат, көп күйүп кетиши мүмкүн. Же болбосо бир жолу катуу баспай койсок, жакшы жукпай калышы мүмкүн, Ошон үчүн эмне кылат экенбиз? Мындай бирдей өлчөмдө эмне кылат экенбиз? Боеп кетет экенбиз. Кадимки эле биз жанагы кара калем менен боегондой эле эмне кылат экенбиз? Бир четинен оймонун ичин боеп кетет. Биз азыр бул жерде эмне кылып атабыз? Кыргыздын оймолорунан бут оймосун жыгачтын бетине кооздоп түшүрүп жатабыз. Биз азыр бул жерде кайсы жыгачка эме кылдык? Кайсы жыгачты колдондук? Карагайга, Карагайдын жыгачы. Дагы кайсы жыгачтарга колдонсок болот муну? Талга, дагы? Өрүк, жаңгак, терек. Жыгачтын кандайларына жакшы түшөт балдар? Талдыгына жакшы түшөт. Талдыгына жакшы түшөт. Дагы? Жаңгактыкына. Жаңгактыкына эмне үчүн? Курук болсо жакшы түшөт. Курук болсо жакшы түшөт. А эгерде курук болбой калсачы? Жукпай калышы мүмкүн. Кургак болсо, Кургак болсо эмне болот экен? Биздин түшүргөн оймолорубуз эмне болот экен? Жакшы түшөт экен. Жакшы түшөт экен. А эгерде кургак болбосо, көрүнүксүз болуп калат экен, Мындан да кылып биз эмне кылат экенбиз? Утуру күйгүзүп кетебиз. Азыр эми жаңгак, таал деп атасыңар. Ушул таал жаңгактардан да биз кандай буюмдарды жасайт элек? Эмете ийримде? Бешик, комуздун жасалгалары, дагы шахматтын фигуралары, нардынын фигуралары, шашкилер, дагы кандай буюмдар? Сувенир жасалгалары, Ушинтип азыр оң жагы эмне болду? Бүтүп калды, Ушинтип мында биз оймонун оң жагын электр каргыч менен бүтүрүп алдык. Эми биз мына бүтпөй калган сол жагын улантабыз. Кана жаңылай. Сен көрчү эми? Бул жерде эмне кылат экенбиз? Азыр каргыч менен иштеп атканда башын көтөрүп ал. Тегиз алып кетебиз, күйгүзүп кете беребиз.
Азыр оң жагын бүтүрдүк, эми сол жагы кетип атат. Сол жагынан биз ичин кооздоп жатабыз. Ушул жерде сол жагындагы эмне кылат экенбиз? Боеп чыгат. Кооздоп, боеп алат экенбиз. Азыр эми биз боеп алабыз дегенде, биз жанагы боекторду элестетпешибиз керек, Биз эмнени иштетип атабыз азыр? Электр тогу пайдаланып атабыз, Биз муну менен каарып күйгүзүп, Жагачты күйгүзүп. Оймону эмне кылып атабыз? Күйгүзүп. Атабыз. Азыр биз сувенирлер дедик, Ошо сувенирлерден кайсыларды жасадык эле? Сувенирлерден кайсыларды жасадык эле? Бар эле го сувенирлерибиз. Кайсы сувенирлер бар эле? Шашки, шахмат, топчулар, Дагы канаттуулардын элеси, Канаттуу куштардын элеси, дагы Кийим. Бут кийимдин калыбы, дагы Вешилка. Кийим илгичти, Кийим илгичтин нелери? Илгичтери, Биздин дагы улуттук буюмдарга кайсылар кирет эле дагы? Кайсы буюмдар бар бизде? Кыргыздын кандай улуттук буюм терминдери бар? Комуз. Комузду айттык го, дагы айта беребизби? Комуз бар, кыяк бар, Доул бас бар, дагы мүйүз керней бар, чопо-чор, дагы чогойно-чор, асамуса таяк, дагы ууз комуз, темир ууз комуз, дагы жыгач ууз комуз. Оймолор менен, кыргыздын улуттук оймолору менен эмне кылат экенбиз? Кооздоп жасалгалап чыгат экенбиз, Биздин кыргыздын улуттук оймолору аябай кооз. Көп, Түрлөрү өтө көп. Башкалардыгына салыштырганда, башка улуттун оймо чийимлерине караганда, биздин оймо чийимлер кандай экен? Кооз. Өтө кооз экен, Ооба, кооз көрүнөт экен. Анда биз кааргыч менен каарып бүттүк. Ананда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калгыла балдар.